Абакта олтуруп мамлекеттик кызматкерди алдап 15 000 сом жана курал жаракты огу менен алдыргандар аныкталды. Анда мамлекеттик кызматкер акча менен куралды такси аркылуу салып жиберген. Шылуундар жогорку мамлекеттик кызматтагы адамдардын өкүлү катары ага кызматын жогорулатууну убада кылган. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги телефон шылуундар негизинен жогорку кызматтагы адамдардын жардамчысы өкүлү катары телефон чалышаарын белгилеп, алдамчылардын кылтагынан сак болууга чакырат. Карындашым мен ийим алам. Сиз акылдык менен айтасыз. Ал болсо Буга чейин президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Ташиевдин жакынымын деп башкаларды коркутуп жүргөн жаран кармалган. Алар мамлекеттик бажы кызматынын жана мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерин коркутуп, ишкерлерди көзөмөлгө алышканы тастыкталган. Мен товар ташыйм. Оштогу терминалдар бүт меники. Алар өздөрүн Жапаровдун тууганы жана Ташиев менен байланышы бар экенин айтып, товар ташууну жандандыруу максатында атайын кызматтын өкүлдөрүнө пара сунуштап, $1600 бир бөлүгүн берип жаткан жеринен кармалышкан. Бул факт боюнча кармалган жаран УКМКнын тергөө камакчайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары бажы жана салык мыйзамдарын бузуу менен товарларды өлкөгө алып кирүүгө бөгөт коюу чаралары көрүлдү. Буга чейин президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев анын атын жамынып ар түрдүү өтүнүчтөр менен адамдарга кайрылгандар көбөйүп жатканын айтып чыккан. Ички иштер министрлигинин маалыматында телефон шылуундуктун дээрлик көпчүлүгүн эркинен ажыратылган адамдар жасайт. Абакта жатып алып абадан акча жасаган шылуундар жогорку кызматтагылардын атын жамынып, ири көлөмдө акча жыйнаган фактылар да жок эмес. Бул кылмышка барган адамдар биздин республикабыздын түндүк жагын тарабында жайгашкан жаза өтөө мекемелеринде отурушкан, жазасын өтөп жаткан жарандар болуп чыккан. Аларды Ош шаарына атайын этап менен алып келип, кошумча кылмыш ишин козгоп, андан кийин сотко өткөрүп бергенбиз. Негизинен булар өтө психолог болушат, бул кылмышка барган адамдар. Адамдын сыртынан ал тууралуу маалыматтарды билип алышып туруп, анын мүмкүнчүлүгү барбы жокпу тактап туруп, андан кийин түрдүү варианттардагы жалгандарды ачып, негизги максат эле анын дүйнөлөрүн жана акчаларын алып болуп саналат. Ошол 2020-жылкы кылмыштар жөнүндө айта турган болсок, алар болсо мен сиздин балаңызмын, күйөө балаңызмын, тигиниңизмин, тез арада акча бербесеңиз болбойт деп ыйлап туруп айтып берип туруп, дагы улгайган адамдарды шок абалга таштап туруп, эч кимге айтпаңыз, эч кимге дебеңиз деп туруп, алардын акчасын алган учурлар катталган. Мамлекеттик кызматтардын атын колдонгону аз келгенсип, акыркы мезгилде министрлер кабинети тууралуу маалыматтар тараган. Анда социалдык тармактарда Акылбек Жапаров кызматтан кетери тууралуу ар кандай кептер тарап коомчулуктун бүйүрүн кызыткан. Көп өтпөй президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев министрлер кабинети алмашат деген маалыматты төгүндөп чындыкка дал келберин билдирди. Айласы кеткендер ар кандай ыкмаларды колдонуп жатышат. Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинети узак мөөнөттүү болот. Министрлер кабинетинин алдында дымактуу тапшырмалар турат. Анын ичинде өлкөнүн консолидацияланган бюджеттин ресурстук бөлүгүн 400 миллиард сомго чейин жеткирүү боюнча планын ишке ашыруу, бюджеттик тармактын кызматкерлеринин эмгек акыларын жогорулатуу жана башкалары бар. Министрлер кабинетинде эч кандай кадрдык өзгөрүүлөр болбойт, алдыда ири пландар коюлган. Мындан улам азыркы команда дагы 5 жыл мөөнөттүү программаны ишке ашыруу аракетин көрөт. Жеке кызыкчылыгын көздөп жогорку кызмат адамдарынын атын жамынып алдоо коомчулукта кадыресе көрүнүшкө айланып бараткандай. Бул жагдай бийлик өкүлдөрүнө карата коомчулуктун оюн терс жакка буруусу ыктымал. Андыктан активисттер мындай жагдайларга бөгөт коюу үчүн ыкчам чара көрүү зарылдыгы бар дешет. Эми буларга мыйзам чегинде чара колдонуп, показательный кылып туруп кечеги көрүнүштө кармалгандарга мыйзам чегинде чара колдонуп, буларды керек болсо соттун чечими менен камап койсо деле дурус болот. Негизи адамдар өзүнүн аң сезимин, мен буга окшогон көрүнүшкө бир гана президент эмес, мамлекеттик даражадагы адамдарды жаман көрсөтүп, аларга ишенбөөчүлүктү жаратып, мамлекеттик кызматкерлер жөнөкөй жарандардын оюн терс жака буруп коюш ыктымалы бар да. Бул толук ыктымал. Себеби буга чейинки 3 революциянын эң бир түздөн түз бир жолу ушул окшогон көрүнүштөр алып келген да. Эске салсак, буга чейин да президенттин администрациясы Садыр Жапаров катышат делген иш-чараларга чакырып көз боемочулук кылган жана акча талап кылган учурлар көбөйгөнүн билдирген. Ошол себептүү жарандарды сак болуп, шылуундардын мындай аракеттерине алдырбоону жана мындай көрүнүштөргө туш болгондо укук коргоо органдарына кайрылууну суранган.
Алмагүл Эрке Байгызы, Бекмамат Султанов, Жумалық үчүн.